Assalomu alaykum birimli kanalının görүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге Конор Макгрегор качан октогонго чыгат экендиги тууралуу кичине маалымат берип кетебиз. Азыркы учурда Конор Макгрегор 2018-жылдын аягында Хабиб Нурмагомедов менен беттештен кийин жаңжалчылардын айынан 6 айга мелдештерден четтетилген. Комиссиянын мөөнөтү бүтөөрү менен UFC президенти Дана Уайт Макгрегор менен келишим түзүп, Дональд Серена экөөсүнүн беттешини уюштурууну айтты. Дана Уайт интервьюларынын биринде айткан сөзү: "Бул экөөсү тең бири-бири менен өтө катуу мелдешкиси келип жатат. Экөөсү тең бири-бири менен мелдешүүгө татыктуу. Ковбой алдынан ким чыкса, кимди сунуш кылсак да эч кимден баш тартпай мелдешип келген мушкер. Конор Макгрегор да баары менен мелдешип, биздин сунуштан баш тартпай келген мыкты мушкерлердин бири. Эгерде бул экөөсү мушташкысы келсе, мен макулмун. Экөөсү тең макул болсо, ушул жылдын жай айында экөөсүнүн беттешини уюштурабыз", деп айтты UFC президенти Дана Уайт. Апрель айында Конор Макгрегордун мөөнөтү бүтөт. Ошол апрель айында Дана Уайт Конор Макгрегордун кийинки мелдешини уюштуруусун айтып кетти. Анын келечектеги атаандашы Дональд Ковбой 2019-жылдын башында жаш мушкер Александр менен беттешип, аны жеңип алган болчу. Достор, бул тууралуу эмне дейсиздер? Өз оюңуздарды комментарийге жазып кетиңиздер. Биримдик каналына катталып, MMA жаңылыктарын биринчилерден болуп көрүңүздөр. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.